алар 4-5 килограммдан салмак ташташты. Пенсияда отуруп да жөн отурбай ушуну эл үчүн элдин рахматын алсак болду да эми. Арабтар келсем сүйлөп бизди тааныштырып коет. Бул эже ушундай жакшы аял өзү. Апрель айында уттуңуз деген кабар келди. Жылдан ашуун билим ордосунда чет тилинен сабак берип келген Жамиля апа учурда пенсияда, бирок 70 жашты аркалап калса да, мына ушул 30 адыр айылындагы айымдар үчүн фитнес клуб, машыктыруучу залын ачкан. Учурда ал кандай иштеп жатат, жана ага канча адам келүүдө, деги эле Жамиля апанын өмүр баянын айтып беребиз. Жамиля Кадырова өзү менен катар элеттеги айымдар менен бирге фитнес залда машыгууда. 70 жаштагы апа конкурска катышып, долбоор утуп алган. Анын негизинде машыгуу залын курдурду. Айылдык ден соолук комитетинде иштеп, өткөн жылы айылдык ден соолук комитетинин КДК ассоциациясы тарабынан конкурс жарыяланган грант боюнча. Ошол конкурстан Кара Суу районунан экөөбүз утуп алып, 1 миллион сомдук грант утуп алдык. Ал грантка ушул сиздер өзүңүздөр көрүп турган ушу аялдар үчүн фитнес зал ачтым. Себеби мен ушу аялдар менен иштеген үчүн, аялдардын ден соолугу үчүн фитнес зал ачылды. Адамдар туура тамактанбай семирип кетишет. Кыймыл аз болуп семирип кетишет. Ошондуктан кыймыл керек экен деп өзүм пландаштырып ушул фитнес зал ачууга жетиштим. Идеяны каяктан алдыңыз? Мен өзүмдөн чыкты идеясы. Өзүм дагы жүрөк кан тамыр оорусуна тушуп болуп, стенд койдуруп, ошондон кийин өзүм да врачтардан кеңеш боюнча көп кыймылдаңыз эже, кыймылдап жүрүңүз, туура тамактаныңыз дегенден ушул идея оюма келди. Биздин айылда айрыкча кыргыз менталитетинде биздин кыргыз аялдар тамакты жеп эле кыймылдабай жүрө беребиз, семирип кетип көп ооруларга туш болуп атат да. Мына биз Европа мамлекеттерин карасак, Россияда мамлекетти аялдарды карасак, алар өзүнчө бир ушундай фитнес залдарга барып өзүнүн ден соолугу үчүн күрөшөт да. Келгиле биздин айылдагы аялдар дагы ушу ден соолугубузду чыңдайлы деп ушуну ачтык да. Фитнес клубда машыгуучу шаймандардын бир нече түрү бар. Машыктыруучу менен камсыздалып, ага келген айымдардын басымдуусу 30 жаштан 50 жаш аралыгында. Бирок 75 жаштан ашкан апалар да жок эмес. Бирге келип аябай жакшы болду. Келип занимация этип, түшүп, мындай асымактарга асынып, мынабу грыжам бар белимде, путум ооруйт. Аябай кыйла жеңилдеп, аябай жакшы болуп калды. Эми муну уюштурган бизде Жамиля Кадыровна, өзү дагы шайыр апалардын жетекчиси, пенсияга чыккан, женсоветте да иштейт. Ушул аябай пенсияга чыкса дагы ушундай ишти уюштуруп, жаштарга аябай сонун условия түзүп берди. Рахмат. Ушу 30 адыр 50 боюнча аябай ыраазы болуп атабыз. Учурда мында 20дан ашуун кыз келиндер машыгууда. Азырынча залга келгендерден 1000 сом акы алынып жатат. Бул каражат ден соолукка кам көрүү үчүн бир тойло арзан дейт. Жамиля айым башында эле зал курулса адамдардын келишине ишенет болчумун дейт. Тренер алгандан ага акы төлөп беришибиз керек. Андан кийин оборудованиебиз анча-мынча сынат, эме болот. Анан баягы залды жыйыштыруучу уборщица алышыбыз керек. Ушуларга акы алыш үчүн акы алып атабыз. Анан ал бул акыны биздин тарифти айылдык кеңештин депутаттары өздөрү сессиясында карап чечип беришти. Токтому бар. Бир айына канча сом аласыз? Бир айына 1000 сом деп атабыз. Аны сүйүнүп эле берип атышат эми. Билбейм, шаарга барып 2000 мен бир курум бар, 2008ден төлөйм. Йога кыла дейт. Дагы бир 3000 төлөйм дейт. Эми шаарга барып келип андай карандым, айылда жеңил да. Ойлор деле болду, бирок бул ишенет элем. Себеби мен өзүм курбуларым дагы мына шайыр апалар да катышат. Алар деле бир кыймылдайлычы, ушундай бир нерсени баштайлычы деген нерселерди көп айтышчу эле. Мен ишенет элем. Бирок немеден проект утуп алам деп оюмда жок эле. Немени карап эле, интернетти карап ушул неме спортивный оборудованиелерди жазганым үчүн ушулар келди. Жамиля Кадырова бул жасаган жумушун башталышы. Алдыда дагы мүмкүнчүлүктөр болсо, аталган фитнес залын чоңойтуу планында бар экенин айтты. Фитнес зал курулган имарат мурун маданият үйү болгон. Бош турган имаратты эл үчүн пайдаланууга бергиле деп өзүм сурап алгам дейт. Маданият үйүнүн 2-чи кабатында бул жерде швейный цех бар эле бир мезгилде. Швейный цех өзүнүн үйүнө көчүрүп кетип, бул неме бош калып калды да. Мен здание издеп атканда как раз ушул маалда бош болуп калып, анан
айыл өкмөт башчысына сурансам мейли макул деп эме кылышты, ушу ремонтуна жардам беришти айыл өкмөт өзү. Акы аренда төлөнбөйт. Бул себеби биздин эмебиз балансыз, анын баардыгы айыл өкмөттүн эсебинде балансы дагы бар. Бул баягы бул ден соолукту өмүрдү узартат дегени чындыкка жакын экен да, кыйлап туттарыбыз жакшы болуп калды, ден соолугубуз жакшы болуп калды. Жамиля Кадыровага рахмат айтабыз. Чоң ушу Темилгечи топтун ушу эң башчысы деп жерди уюштуруп ачкан эжеге дагы рахмат айтабыз. 40 жыл бою билим берүү тармагында эмгектенген Жамиля Кадырова англис тили мугалими. Учурда ардактуу эс алууда болгонуна карабай, активдүү жашоо образында жүрөт. Шайдөөт Шайрапа 5 уул 13 неберенин энеси. Эми чындыгында бир фитнес деген бул фитнес деген ден соолук деген мааниде да эми. Ушу ден соолукту чыңдаш үчүн мен өзүм эле тренер боло десем өзүм жашым өтүп калыптыр. Бир жагынан, экинчи жагынан ден соолугум дагы анча эме болбойт. Жүрөгүмдө стент бар да, ошон үчүн бир жаш келин кыздардан алайын деп атайын конкурс жарыяладым эле. Мына жерде биздин бир кызыбыз Каныкей ушул конкурста утуп алып тренер болуп иштеп атат. Ал шаарга барып окуп келди. Алдыңкы тажрыйбалуу тренерлерден билим алып келди. Башталганда 5-6дан эле келип бир күндө 5-6дан эле келип бир эле мезгилде келип атышты. Бирок 6 күн тең келип атышты. Акыркы анан кийинирээк февралда көбөйүп кеткен үчүн группага бөлдүк. Эртең менен 9:30дан 11:30га чейин бир группа 2-ден 4-кө чейин, андан кийин группа жумуштан, базардан келебиз дегенге аларды 5:30дан 7:30га чейин кылып бөлдүк. Эгер дагы көбөйүп кетсе, аларды 3 күндөн бөлөбүз да. Жамиля айым буга чейин коомдук активист, Шайрапалар тайпасына катышкан. Айыл өкмөттө аялдар төрайымы болуп иштеп, деги эле эл үчүн эмгегин аябай келген. Уже биздин аялдар, айрыкча жаштар, токтонгондор деле ден соолук үчүн күрөшүүнүн жолун издеп калышыптыр. Эң жакшы нерсе болду, шаарга барып кыйналып эле ошол жерге келип атабыз дейт.